Күндүн маанилүү окуялары менен тааныштырып, эфирде Ош Бирим жаңылыктары, студияда кызматта мен Айжамал Улжубай кызы, кутмандуу кечиңиздер менен. Алгач бүгүнкү күндө катталган окуялардан кыскача түрмөк. Аксыда чагылган түшүп, андан 145 баш кой кырылып калган. Оштогу эстакада көпүрөнүн 3-чү этабы башталды. Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгында жаңы онлайн коомдук кабылдамасы ишке кирди. Президент онкология улуттук борборунун балдар онкологиясы жана гематологиясы бөлүмүнө 2 миллион сомдук сертификатты тапшырды. Жалал Абад облусунда чагылгандан 120 эмес 145 баш кой өлгөн. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. 16 июнда Аксы районунун Ак Жол аймагына караштуу Ак Суу айылынын тургундары 600 баш коюн Токтогул районунун Кашка Суу жайлоосуна айдап бара жатышып, Каракөл шаарынын Лескозуна караштуу Суук Дөбө жайлоосуна жетишкенде ташка чагылган түшүп 145 баш кой зоодон ыргып кеткен. Анын ичинен 115 баш койду союп, кардын жарып алган. Калган 30 баш кой белгисиз болууда. Союлган койлорду эртеси ээлерине ошол жерден таркатып берип, калган койлорду андан ары айдап кетишкен. Ош шаарынын Наваи көчөсүндөгү жаңы курулган эстакада көпүрөсү өткөн жылдын октябрь айында бүткөрүлүп, колдонууга берилген. Сафари курулуш компаниясына тапшырылган бул көпүрөнүн сапаты начар деген кеп коомчулукту дүрбөлөңгө салууда. Көпүрөнүн оңдоо эмес, толуктоо иши жүрүп жаткандыгын Ош шаардык мэриясынын алдындагы жолдор башкармалыгынан билдиришти. Кененирээк кийинки материалда. Бүгүн эстакада көпүрөнүн 3-чү этабы башталды. Аны талапка жооп бергидей кылып бүтүрүү үчүн учурда акыркы иштер жүрүүдө. Курулуш иши 20 градустан жогорку температураны талап кылат. Ал эми туруксуз сакталган аба ырайынын кесепетинен улам токтоп турган иштерди улантуу ушул күнгө туура келди. Биздин бул Наваи көчөсүндөгү сөздөрдү ар кандай берип атпайбы? Моз кайрадан жасалып атат, түшүп калыптыр дегендей. Андай эмес, бул жерде биздин иш планы өз жол менен баратат. Бул жерде 3-чү этаптагы термошоп деп коет. Термошопубузду баштадык. Анткени күздө суук түшүп калып, температура төмөндөп кеткенде биз токтотконбуз. Мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын Ош шаарындагы бөлүмү коомчулукта айтылган кепти четке кагып, курулуш иши өз ордунда болуп жаткандыгын кошумчалайт. Андай бузуулар бул жерде болгон жок. Бул эми элдер өтүп кетет болушу мүмкүн, асфальтты кесип алып салып атат деп. Бул өзү үчүн төшөлүп туруп, анан кесилип алып салынып, анан герметте төшөлөт да. Бул ошо уруш нормасына көрсөтүлгөн иш аткарылып атат бул жерде. Ачканда бузуулар болгон жок. 3-чү этап аяктаган соң көпүрө жер титирөө учурунда жана оор жүк ташуучу унаалардан өткөндө бекем болот. Талапка ылайык цемент төшөлүп, андан кийин асфальтка атайын каражаттарды орнотуу зарыл болот. Температурный шов дегени ысык суукка ойнойт. Балкалар бири-бири менен кошулган жери. Азыр асфальт басылгандан кийин асфальттын ичинде 50 сантиметр кеңийликте штраба кесилип, штрабанын ичине специально жасалган, мына Россиядан алып келдик, герметик деген материалыбыз бар. Ошол шебин менен 180 градуска кызытып туруп, шебинди 200 градуска герметикти кызытып туруп, 2 мм, 2 сантиметрден кабат кылып салынып чыгат герметик. Курулушту 10-15 күн аралыгында бүткөрүү пландалууда. Кошумчалай кетсек, өткөн жылы Оштогу эстакада көпүрөсүнө Кыргыз-Орус фондунан 600 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Мэрия көпүрөдөн 105 миллион сом үнөмдөп, быйыл ал каражатка шаарда дагы 2 көпүрө курулуп жатат. Айчурок Кандыбек кызы, Нуржигит Чолпонбаев, Ош Бирим жаңылыктары. Эми түштүк аймагындагы жарандар түрдүү социалдык маселелери менен министрликке түз байланышка чыга алышат. Атайын орнотулган видео байланыш жарандардын өз көйгөйлөрүн ачык айкын министрге жеткирүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берет. Анткени Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгында жаңы онлайн коомдук кабылдамасы ишке кирди. Кененирээк кесиптешим Кенжебү Мамасадыкова айтып берет. Силерге туура берилген семьяда автоунаа бар болсо, шуга жөлөкпү алса болобу, болбойбу ушуну. Кара Суу районунун социалдык жардамга муктаж 6 жараны жана Ош шаарынын 3 тургуну бүгүн Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгына келишти. Негизги максат эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги менен түз байланышка чыгып, өздөрүндөгү маселелер боюнча суроо берүү. Аймактагы элдердин үнүн министрликке түз жеткирүү максатында ачылган онлайн коомдук кабылдамасы. Бул ар дайым туруктуу иштейт.
жарандар кайрылабыз деп ошол райондордогу же шаардагы социалдык өнүгүү башкармалыгына ошо министрге түз сурообуз бар деп кайрылса бизге, биз аларды уюштуруп, министрликтин убагын аныктап, ошол күнгө жарандарды алып келебиз дагы министрлик менен түз байланышта алардын каалаган суроосуну эркин форматта бергенге мүмкүнчүлүк түзүп берилет. Онлайн аркылуу министрликке кайрылуу үчүн Сезим майыптар коомдук уюмунун жетекчиси Камилжан Майнаев да келген. Ал адистердин Кара Суу районунда мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн ачылган тигүү цехине техникалык колдоо көрсөтүүнү суранат. Машина экен машина заманбап техникага ушуну колдоп берсе, биз ошо ишибизди мүмкүнчө чектегенде шарт түзүлүп калып, алар да өзүнүн муктаж болгон иштерин ошо эмгек таап иштесе болот да. Ушуга жардам беришин мен сурап кеттим министрликтен. Социалдык өнүгүү башкармалыгынын министрлик менен бир ай ичинде бул 3-чү жолку онлайн байланышы. Бул убакыт ичинде Ош шаарынын 12 тургуну өз көйгөйүн адистерге айтып, канааттандырарлык жооп алышкан. Албетте бизге келип кайрылганда биз деле тез чечип ошондой иштерди аткарып келгенбиз. Бирок алар именно ошол Бишкек менен байланышып, именно министрлик менен ошол биздин суроолорубузга жооп берсе дегендей ойдо болгон үчүн биз аларга деле баягы жооп барып, анан кайра келип бир болбоду дегенде 3 күн, 4 күндүк немелер болуп кала турган болсо, азыр эми мына дароо эле ошол моментинде эле угуп атышат. Мыйзам чегинде жоопторду. Айрым суроолорго түз жооп берилгени менен кээ бир маселелер иликтенип, министрликтен 14 күндүн ичинде кат келет. Онлайн коомдук кабылдамасынын ишке киргенине 1 айдын жүзү болду. Каржылоо Бириккен Улуттар уюму тарабынан жүргүзүлгөн. Кабинетти көрсөтүштү. Ошол кабинетке биз ремонттон өткөздүк. Мебелдерди коюп бердик, анан тийиштүү ор техникаларды алып бердик. Жалпысынан где-то 200 миңден ашуун акча сарпталды ушул жумуштарга. Ушундай эле коомдук кабылдама, ушундай эле оборудованиялар менен жабдылган бул министрликтин өзүндө бар. Ошондо 2 жерде болуп атат, министрликтин өзүндө и Ош шаарында. Буга чейин жергиликтүү деңгээлде кеңеш берүү бөлбөсү, ишеним телефондору иштеп жатканы менен жаңыдан гана ишке киргизген түз байланыш кээ бир жерлерде жүз берүүчү коррупциялык иштерди алдын алуусу мүмкүн дешет серепчилер. Эгерде телемейкиндик аркылуу байланыш жакшы жыйынтык берсе, өлкөнүн башка облустарында да өркүндөтүү максаты бар. Кенжебек Маматсадыкова, Кудайберди Дыйканов, Ош Берим жаңылыктары. Ош шаарынын билим берүү башкармалыгы жаңы окуу жылынан тартып номер 23 Панфилов мектеп гимназиясынын окуучулар жана мугалимдер жамаатын шаардагы номер 29 Калилин орто мектебине көчүрүүгө буйрук чыгарды. Бирок башкармалыктын бул чечимине ата-энелер комитети макул болбой жатышат. Ата-энелер көчүп бара турган мектеп окуучулары үчүн өтө ыңгайсыз экенин жүйө келтиришүүдө. Толугураак кабарчыбыз токтолот. Панфилов мектебиндеги ата-энелер жамаатынын айтымында Ош шаардык билим берүү башкармалыгы мектептин башка имаратка көчүүсү тууралуу расмий түрдө кече 20 июнь күнү билдирген. Ага чейин башкармалык мектепте чогулуш өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн эмес. Ошондой эле мектептеги билим алып жаткан майып балдар да жаңы имаратка каттап окууга чамасы жетпейт. Не себептен бул протоколду чыгарышып атат? Биз эч кандай собрание болгон эмеспиз да. Хотя Горано имело право бизи ата-аналарды жыйнап, собрание өткөзүш керек эле. Бизи мнениябызды алыш керек эле. Анан бул протоколду түзүш керек эле. Неге 2 ай алдын чыккан протокол бизге июнь айында келиапты? Вот это тоже нарушение. Буга чейин Панфилов мектебинин ата-энелери тарабынан имаратка көчүп келе турган Разаков мектебинин жамааты менен чогуу билим алуу сунуш айтылып, бирок ал четке кагылган. Ата-энелер комитети мектеп жамаатын калтыруу өтүнүчү менен учурда Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаевке арыз жазышты. Мектеп жетекчилиги да көп жылдан берки жумуш орундарын таштап кетүүгө макул болбой турушат. Эмнеге дегенде бизде дагы грамотный мугалимдер иштейт. Алар опытный мугалимдер, алар көчөдө калган болуп атат да, эми мынандай аларга иш болбой калат да. Бирок айтып атат, баардыгыңар ушака көчөсүңөр деп. Көчкөнүбүзбү бизде балдар болсо окутабыз да эми ал жерде. Бул жерде ата-энелер алып барса окутабыз да эми. Алып койгойт дейсизби? Алып барбай койт акы балдарын. Уже азырдан эле айтып атышпайбы? Кантип биз ага алып барабыз? Мени бир, например, Западныйдан бир үй бүлөдөн 5-6 бала келет. Алар алып барбайт да аяка. Биз бала жогототабыз. Шаардык билим берүү башкармалыгы Панфилов мектебинин ата-энелер комитети айткан сөздөрдү жалган деп, аталган маселени көбөртүп жабыртуунун кереги жок экенин билдирет. Башкармалыктан кабарлагандай, мектепти көчүрүү убактылуу гана.
Раззаков мектеби жаңы имараттуу болгондо Панфилов мектеп жамааты кайрадан өз ордуларына келишет. Жаңы мектеп быйылкы жылдын сентябрь айында пайдаланууга берилип калуусу да мүмкүн. Биздин максат ушул билим берүүнүн үзгүлтүккө учуратпоо. Биз муну көп кырдуулугун билебиз бул маселенин. Бүт тараптарды ойлонуп көрүп, анан кийин чечимге келгенбиз. Мына кече 20 июндагы жыйында дагы ошол эле директорлор дагы бар болчу. 29-дуку, 23-дүкү, 20-ныкы биздин адистер бар эле. Ошол жыйын өткөргөндө бардыгы макул болуп эле кеткен. Баары макул болгон. Себеби эң оптималдуу вариант бул ушул. Өткөн жылы ноябрь айындагы каттуу жер титирөөдө Ош шаарындагы Раззаков мектебинин имараты кооптуу абалга келген. Мындан улам билим берүү башкармалыгы мектептин окуучулары бата турган имарат деп Панфилов мектебин тапкан. Учурдан Панфилов мектеп жамааты шаардагы Калилин орто мектебинде кошулуп окутулуусу чечилген. Эске салсак, Панфилов мектебинде 712 окуучу билим алса, Раззаков мектебинде 1000ге чукул окуучу окуйт. Арген Нуров, Талгат Акылбек уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев онкология улуттук борборунун балдар онкологиясы жана гематологиясы бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Жунушалиеваны кабыл алды. Ал мамлекет башчысына онкология кызматын реформалоодо балдар онкологиясы жана гематологиясы бөлүмү туш болуп жаткан кыйынчылыктар тууралуу айтып берди. Биринчи кезекте ал кыйынчылыктар медикаменттер менен дарыгерлердин жетишпегендигинде, ошондой эле балдарды дарылоону мындан ары жакшыртуунун зарылдыгына байланыштуу. Өлкө башчысы мамлекет атамекендик медицинаны колдоону жакшыртып, оор дартка чалдыккан балдарды дарылоо үчүн зарыл шарттарды түзүшү керек экендигин белгиледи. Мамлекет башчысы онкология улуттук борборунун балдар онкологиясы жана гематологиясы бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Жунушалиевага онкология улуттук борборунун балдар онкологиясы жана гематологиясы бөлүмүн финансылык колдоо иретинде жана медикаменттерди сатып алуу үчүн 2 миллион сомдук сертификатты тапшырды. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, күнүнө 144 жаран кутурма оорусуна чалдыгып турат. Кыргызстанда бул илдеттен арыла албай келет. Үстүбүздөгү жылы 5 ай ичинде Ош шаарына 194 жаран катталса, алардын ичинен 81 балакатка жетелек балдар. Мындан улам дарыгерлер жарандарды үй жаныбарлары менен этият мамиледе болууга чакырышат. Адистер билдиргендей, кутурма оорусун жуктурган жандыктын шилекей агып, кыжырдануусу күчөйт. Илдеттин таасири күчтүү болгондуктан жуктурган жаныбар 10 күндүн ичинде өлөт. Бирок бул аралык ичинде адамга кол салса, вирусту жуктурган адамдын өмүрүнө да зыян тиет. Ошондуктан короо малдарын эмдетип, илдеттен сактануу жолдорун үйрөнүү, учур талабы дешет ак халачандар. Жай сайын олордо брачный сезон башка деп башталат, гормональ өзгөрүү айвандарды аркылуу эме башталат да. Ушу мезгилдерде раздраженный болуп, анан адамга таштанышы мүмкүн. Биринчи проточный водой деп коет, ушу агып аткан сууда жууш керек, сууну куюп жууш керек. Анан эч качан рананы тикпеш керек, жаппаш керек, наоборот ачык болуш керек рана. И тегерегин обязательно мыльным раствором деп коет. Самындап, жөнөкөй суу менен самындап жуулат рана полностью ушу тиштеген немени. Анан тегерегин только йод менен обработка жасалат. И одан кийинки неме этап обязательно медпунктке кайрылыш керек. Ал эми азыр кезекти Аалам алкагында болуп жаткан соңку жаңылыктарга беребиз. Орусия аскерлери жакынкы аралыктагы ракетага каршы коргонуу системасын ийгиликтүү сыноодон өткөрүштү. Ол туурасында аталган өлкөнүн коргоо министрлиги билдирет. Сыноо Казакстандын Сары Шаган полигонунда өттү. Ведомстводон билдиришкенде, анын максаты колго түшүрүүчү ракетанын тактикалык жана техникалык мүнөздөмөсүн тастыктоо болуп саналат. Жума күнү Орусия президенти Владимир Путин билдиргенде, Американын ракетага каршы коргонуу системасы Орусияны коркутууда жана ага Москва мажбур түрдө жооп кайтарууда. Кремль америкалык кандай системасын Европада жайгаштыруусуна каршы, анткени алар Орусиянын стратегиялык потенциалына каршы келет деп эсептейт. Ал эми НАТО болсо, анын аталган өлкөгө каршы багыт албагандыгын айтып келет. Азербайжан президенти Ильхам Алиев менен Армения президенти Серж Саргсян тоолуу Карабах жаңжалын жөнгө салуу максатында Петербургда жолугушту. Сүйлөшүүлөргө Орусия президенти Владимир Путин да катышты. Эки өлкө лидерлери апрелдин башында тоолуу Карабахта кыска убакытка созулган кандуу атышуудан кийин экинчи ирет жолугушууда. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун айтымында 3 президент бирдиктүү билдирүү жасап, чырлуу аймакта абалды калыбына келтирип, эки өлкөнүн байкоочуларынын санын көбөйтүүгө макулдашышты. Алиев менен Саргсян буга чейин майда Венада жолугушкан болчу. Армяндар көп жашаган Азербайжандын курамындагы тоолуу Карабах 1990-жылдардын башында эгемендүүлүгүн жарыялаган. Аны Армения колдоп чыккан.
Азербайжан аймакты көзөмөлүнө алууну көздөйт. Согуш маалында 30 миңдин тегерегинде адам көз жумган. Азыркы тапта ок атышууну токтотуу боюнча макулдашуу болсо дагы дипломатиялык жол менен жаңжалды жөнгөрүү анчалык жыйынтык бербей келет. Европа биримдиги тышкы иштер министрлери дүйшөмбүдө Люксембургда өткөн жолугушууда Орусияга каршы санкцияларды узартуу маселесин талкуулашты. Анын жүрүшүндө кайчы пикирлер айтылды. Британия Москванын Украинадагы аракеттерин эске алып, Орусияга карата санкцияларды узартуу керек деген пикирде. Франция аталган өлкө Украинадагы жекшелерге колдоо көрсөтүүнү токтоткондо гана санкциялар алынаарын билдирүүдө. Ошол эле учурда Париж Европа лидерлеринин Кремль менен ымала түзүүгө болгон аракеттерин жактайт. Словакиянын тышкы иштер министрлигинин башчысы Мирослав Лайчак Европадагы айрым саясатчылар санкцияларды алып таштоону талап кылып жаткандыгын билдирди. Аткаруу бийлиги аларды тоготпой кое албайт. Анын пикиринде бул маселе боюнча саясий дискуссия жүргүзүү зарылдыгы бар. Интерпол өткөн жумада Орусиянын Казань шаарында Абдухалим Назар Зууданын айдоочусу Мирза Мукамилов менен анын иниси Каноат Мукамиловду кармады. Орусия бийлиги аларды Тажикстанга өткөрүп берди. Алар Тажикстандын коргоо министринин мурдагы орун басарынын тобу менен кызматташып, анын жеке тапанчаларын катышкан деп айыпталууда. Булардан тышкары 10 чукул адам кармалды. Алар өлкөдөн качып кеткенге чейин аталган бир туугандар менен байланышы болгон деп күнөөлөнүп жатат. Манчестерде мас абалында пенсионер аялы спирттик ичимдиктерди саткан дүкөндү сүзүп кирген. Окуя дүкөндүн ичиндеги камерага тартылып калган жана кийинчерээк YouTube'га жайгаштырылган. Учурда аны 34 миңден ашуун көрүүчү көргөнгө үлгүргөн. Тасмада Landside Wine Store деп аталган супермаркетке 79 жаштагы аял өзүнүн автоунаасы менен терезесин талкалап кирип барган. Мындан сырткары айдоочу 6 жаштагы баланы да коюп кеткен. Бала ал жерде апасы менен болгон жана кырсыктан жеңил жаракат алган. Ал эми жол эрежесин бузган британиялык аял 3 жылга айдоочулук укугунан ажыратылды. Ал гана эмес, сот тарабынан 50 саатка коомдук жумушка жана $240 жазанага тартылды. Кыргыз Республикасынын футбол боюнча курама командасынын коргоочусу Темирлан Кузубаев Сербиянын Раднички Ниш футболдук клубуна өттү. Бул тууралуу клубдун расмий сайты кабарлайт. Аталган клубдун маалыматында башка командага өтүүнү команданын жарым коргоочусу Антон Землянухин сунуштаган. Анткени Землянухин буга чейин аталган клубда ойноп келген. 21 жаштагы Кузубаев Кыргызстандын жаштар курамасынын капитаны. 2015-жылдан тарта улуттук курамада ойноп келет. Ниш шаарынын клубу Сербиянын Суперлигасында ат салышууда. Сиздер Ош Бирим жаңылыктары менен таныштыңыздар. Биздин чыгармачыл топ тарабынан даярдалган акыркы кабарлар мына ушулар болду. Алдыда ММКда эмне кеп жана эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат сиздерди күтөт. Эске сала кетсем, ушул жана башка кызыктуу окуяларды Ош Бирим чекит KG сайтынан да көрсөңүздөр болот. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.